Бүгүн Жогорку Кеңеш Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Айбек Жунушалиев Баткен облусундагы өкүлдүн ыйгарым укуктарын күчөтүү, социалдык экономикалык өнүгүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча баяндама жасады. Аталган аймакта иштеп жаткан жана жаңы ачылган ишканаларды 5 жылдан 10 жылга чейин жер, мүлк жана пайда салыгынан бошотуу сунушталды. Республиканын айрым аймактарында өзгөчө статусу бар экен. Бар чек арадагы аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгууга жана ашырууга алып келди. Алсак 2012 жылдан тартып 2020 жылга чейин мамлекеттик программанын алкагында 2 миллиард сомго каржыланган. Жана жолдорду, каналдарды, көпүрөлөрдү, электр берүү линияларды, ирригацияны куруу боюнча ар түрдүү инфраструктуралык жана башка долбоорлор ишке ашырылды. Эл өкүлдөрү жеке социалдык жайлардын ачылышына колдоо көрсөтүү керектигин айтышты. Себеби Баткендеги жарандардын басымдуусу сапаттуу мектеп жана ооруканаларга жакын жашоого аракет кылышат. Ошондой эле чек араны бекемдөөгө жетиштүү акча каражатын бөлүү сунуштарын беришти. Бизде Айдеркенде и Баткенде объектилер бар. Биздин чек ара азырынча бекем болмоюнча ал жерге инвестор да барбайт, ал жерге бир ишкер барып тынч иштеп келе албайт. Канча каражат салсак дагы ал жерде риск чоң болгондон кийин инвестиция тартуу кыйын болот. Расмий маалыматка ылайык Баткендеги 31 айыл өкмөтүнүн 30-у дотацияда. Министрлер кабинети аймактагы билим берүү, маданий объектилерди республикалык бюджеттен түз каржылоо сунушун берди. Муну менен 1 жылдын ичинде 7-8 айыл өкмөтү көмөк пулдан чыгат деп божомолдонууда. Өнүгүү багытында болсо биз жана айта кеттик, биз ошол жеңилтилген шарттар аркылуу ошол жумушчу орунду бул жерге биринчи жолу көтөрүлдү. Ошол башка аймактардан керек болсо ошол биздин тыштан инвесторлор дагы келип ошол жерге жумушчу орундар түзүүгө багытталган шарттарда ошол биринчиден биз салыктардан бошотуу, экинчиси алардын түрлөрүнөн ылдыйлатып берүү. Ошондой эле Баткенге өзгөчө макам берилсе, ал жердеги дарыгер, мугалим жана башка бир катар мамлекеттик органдын кызматкерлери аймакта туруктуу иштөөсүнө шарт түзүү үчүн айлык маянасын 2 эсе көтөрүү сунуштары айтылды. Анара Мамбеткадырова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.